Жасалма кирпик коюп жүрсө болобу дейт. Дарат өткүрбөйт жасалма кирпик. Анан үйдө койсо бир жөн. Анан көчөгө чыкканда койсо анда бетин жаап алыш керек болот айтат алымдарыбыз. Анда коюштун кереги жок болуп калабы? Ушундай урматтуу досторларым. Саудияда бир ызычы иш болду. Бирөө үйлөнүптүр, анан той болуп үйүнө келип, анан эртең туруп караса, анда башка бирөө жатыптыр да, чочуп кетип, анан качыптыр. Башка бир жатып алды. Көз аял экен. Көз кирпиктер башкалар менен бөлөк адам болуп, кийин үйлөнсө, жуунганда бөлөк болуп калыптыр да. Анан сотко берди булчу. Сотко берип, анан ажырашты булар. Чоң үй бүлө, өтө белгилүү үй бүлөлөр ушундай болушту. Ошон үчүн Кудайым өзү берген сулуулугунан калтырбасын. Никени жаңырса боло, уруштар болгон ажырашалык деген ниет жок дейт. Жок ага, никени жаңырыштын кереги жок. Мамилени жаңыртыш керек, Үйлөр таза кармап, жаңы кийимде дөзгөчүп, ача-мыча фитнеске барып, бирок фитнес клубка барганда аялдардын гана залына барыш керек, кете аралашып барган болбойт. Эркек бала болуш үчүн дуалар барбы дейт. О Кудайым деп сурай берсеңиз, ошол дуа болот. Кыргызча эле Кудайым уга берет. Ага арабча шарт эмес. Куран китеп кармап сөз берген киши сөзүнөн кайтып келсе эмне болот? Тооба кылыш керек. Анткени бул күнөө. Күйөөм арак ичпейм деп Куран китеп кармаган эле, анан көп өтпөй ичип алды. Эми эмне болот? Коркуп жүрөм дейт. Кудай сактасын, тооба кылсын, арактан кайтсын. Бул жакшы эмес нерсе. Менин күйөөм жашабай калганына 7 жыл болду. Ошончо жыл жашабай калсак талак берген болобу? Талак берген болбойт. Аял киши талак сураса болобу? Эгер ушундай болсо болот. Талак жөнүнө түшүп калбайт, жыл менен өсө деле түшүп калбайт. Бир гана учурда түшөт, эгерде нике кыйганда экөө шарт түзөт. Аял эркек айтат, сен дейт, мени менен нике кыйып атасыз, бирок шарт коём дейт. 6 айдан ашык мени карабай, бакпай, эч бир себеп таштап кетсең, анда талак берүү укугу колумда болсун деп айтса, эркек макул болуп нике кыйылса, ошондон кийин эркек 6 айдан ашык аны карабай, бакпай таштап кетип калса, аял сотко барып же молдого барып ошол өзүнө талак бере алат. Эгер анда шарт коюлган эмес болсо, анда талак түшпөйт, урматтуу бир тууганым. Аны 6 ай келип алып эле күйөөгө тийип кеткен ал болбойт андай. Мен жигитим менен 4 жыл чогуу жүрүп, үйлөнөлү десек, ата-энеси каршы болуп башкага үйлөндү. Көрдүңүзбү мынакей? Сүйлөшкөн болбойт да. Алданып каласың деген сөз. Ал сага жакшы мамиле кылбайт, кийин жакшы эр болуп бербейт. Аманатты билбейт деген сөз ал кийин урат. Урат кийин балдарын ошондой болот, ар ким өз жүрө бере турган болот. Кыздарын да ошондой болот. Ошон үчүн эми өткөн ишке салават, мындан биягын андай кылбаш керек деген сөз да. Эми ал аялына көнө албай, экөөбүз аялдын уруксаты жок, никелешели, мага төрөп бер дейт. Эми аялдын уруксаты керек эмес никелешкенге, никелеше бер, бирок мындай кылбашың керек болчу да. Эгер бага алса, анан кийин аны эптей албаган мурда жакшылык, эми дагы жакшылык деле кылбайт. Бул андан көрө башка эр издеген жакшыраак болот сага. Бул жакшылык кылбайт сага. Мен дуа кылып коюңуз көп ооруйм дейт. Аллахумма роббан нас, азхибил бас, вашфи анта шафи. La şifa illa şifauk, şifa la yughadiru saqama. Наращивание ресниц. Кирпик өстүргөн боюнча экен. Кирпик жабыштырган дарат өткүрбөйт. Этек киргелген учурда гана жабыштырылса бир жөн, бирок көчөгө чыкканга болбойт. Шамдан кийин дем салып кое аласызбы дейт. Мен көп адам менен урушка кетем дейт. Урушканга дем салбайт, урматтуу бир тууганым. Ага жөн эле дуа кылабыз, урушпаңыз деп, Кудай таалам этпесин деп. 1 жыл болду, күйөөгө тийгениме балалуу болбой жатабыз дейт. Буга дуа кылдык, иншалла. Дагы дуа кылабыз. Аял киши жаш ашкандан кийин кемпир жашына кирет экен, ошонун канча чындыгы бар? Оронбой койсо деле боло береби? Жок, өлгөнгө чейин оронуш керек болот. Болгону ошол этеккир келбей калса, кемпир куракка келди деген сөз болот. Эгер ошондон талак түшүп калса, идда ай менен күтпөйт, күн менен күтөт деген эле. Ошол эле мааниси бар. Анан анча-мынча мындай бир балдардын аяшуулдары менен кол берип учураса боло берет деген сөз. Ага чейин болбойт, Кемпир куракка келгенден кийин жашыраак балдар инилери менен кол берип учураса боло. Айылга барсаң, апа, чоң апа келдим десе, кол берип учурашып койсо боло берет. Андан мурда чоочун эркектерге кол берип учурашканга болбойт. Буга болот. Мен балам менен теңдер ошолордун жанында жолугумду аркама салынам. Жок, алдыга салыныңыз. Аркага салынганга болбойт, анткени хижап бар бойдон кала берет. Пластик операция боюнча айтып койсоңуз дейт.
эгер мурдуңуз кыйшык болуп элдин баары күлүп аткан болсо түздөп алсаңыз болот. Анан түз мурунду бөлөкчө кылып койкойтум десеңиз андага болбойт.